Күйөөңүз эч качан башкага кетпеш үчүн эмне кылыш керек? Чымчыктын да уясы бузулбасын демекчи, ар бир эле адам өз очогун бузууну каалабайт. Тилекке каршы кээде биздин каалообуздан тышкары үй бүлө экиге бөлүнөт. Адистер буга көбүрөөк аялдарды күнөөлүү деп эсептешет. Төмөндөгү сапаттар үй бүлөсүн сактап калууга жардам берет. Эгер бул эрежелерди бузбай сактап жүрсөңүз, туруктуу үй бүлөлөрдүн санынын көбөйүшүнө бир аз болсо да өз салымыңызды кошкон болор элеңиз. Дайыма таза болуңуз. Аял затынан эч кандай жагымсыз жыт чыгып турбашы керек. Чачыңызды иреттеп, гигиенаны сактаңыз. Күйөөңүздү иренжитип алууну каалабасаңыз, эч качан жыртык кийим кийбеңиз. Жыртылып калган колготкиңиздин тизесин тигип алсаңыз, бул маселени чечилди дегендик эмес. Эгер колготкиңиздин тигилген жерин жолдошуңуз көрсө, анда сөзсүз иренжитүү пайда болот. Жагымдуу жыттанып жүрүүгө аракет кылыңыз. Эркек аялды гүл катары кабыл алат, а гүлдүн жыты дайыма жагымдуу. Эркек гүлдөн тердин жытын сезбеши керек. Жарашыктуу кийинүү үй бүлөлүк жашоодогу эң негизги нерселердин бири. Көпчүлүк аялдар көчөгө чыкканда жарашыктуу кооз кийинишет да, күйөөсүнүн жанында эски кийимдерин кийип жүрө беришет. Бул чоң ката. Бул нерселер чогулуп олтуруп, аягында иренжитүү сезимин пайда кылат. Натыйжада бизге майда сезилген ушул нерселер да үй бүлөнүн бузулушуна алып келет. Эгерде ич кийимиңиз кир болсо, өзүңүздүн бир күндө 5 маал сууга түшкөнүңүз эч нерсеге арзыбай калат. Мындан тышкары ич кийимдериңизди күйөөңүздүн көзүнө көрсөтүп, ар кайсыл батарейкага жайбаңыз. Эркекти катуу иренжитүүчү нерселердин бири ушул. Күйөөңүздүн жанында чачыңызга бигуди коюп жүргөнүңүз, анын көзүнчө боенгонуңуз туура эмес. Сиз муну менен жолдошуңузга аялдык сырларыңызды ачып, өзүңүздүн табышпагыңыздын жандырмагын айтып берип койгон болосуз. Ар бир аял ашкана сырларын, тамак жасоонун искусствосын мыкты билүүгө тийиш. Ошону менен бирге күйөөсүнүн табитин жакшы билиши керек. Эркектин жүрөгүнө кеткен жол ашказан аркылуу өтөт. Бул эч айныксыз айтылган сөз. Жуулбаган идиштерди тоо кылып үйбөңүз. Үйүңүздү эч качан чачылган калыбында кармалбаңыз. Мындай көрүнүштөр эркектерге жакпайт. Эгер күйөөңүздүн сөзүн оңдоп, такай акыл үйрөтө берсеңиз, ал бара-бара чөгүп, өзүндөгү баалуулуктарды жогото баштайт. Андан көрө ал өзүнүн акылдуу, күчтүү, айкөл сезе тургандай кептерди айтыңыз. Эркектер өз аялы үчүн баатыр болбой калганда, ичип, ойноп, ала жипти аттай башташат. Акылдуу аял корккон күйөөсүн деле кадимки баатырга айландырып кое алат. Аялынын өзүнө кандай мамиле жасаганын көргөн эркек эртеби кечпи сөзсүз түрдө ага күчтүүлүгүн далилдегенге аракет кылат. Эч качан күйөөңүздү башка менен салыштырбаңыз. Эгер салыштырсаңыз, сизге башка типтеги эркектер жагаарын күйөөңүз дароо сезет. Анан ал кимдир бирөө үчүн мыкты болгусу келип, көңүлдөш издеп баштайт. Сизге бербеген белекти башкага берет, сизге жасабаган мамилени башкага жасайт. Анткени сизди кызыктыра албай калганын билет. Анан аягында күйөөңүз жеткен акмак болуп чыга келет. Сиз болсо буга өзүңүздү күнөөлүү экениңизди эч качан мойнуңузга албайсыз. Каналга катталып, лайк басып, досторуңуз менен бул видеону бөлүшүп кетүүңүздөрдү суранам.